Саламатсыздарбы, урматтуу каналыбыздын катталуучулары. Бүгүн сиздерге арыктоо жана ишти кетирүү үчүн эң мыкты 3 чайды сунуштайбыз. Суусундуктар менен арналган диетаны баштоо үчүн алгач боорду жакшылап тазалап алуу стратегиясы эң мыкты болуп саналат. Ал үчүн петрушка, репейное же фенхел сыяктуу чайлар организмди токсиндерден, майлардан тазалоого жардам берет. Бул чайлар заара бөлүп чыгарууну көбөйтөт жана токсиндерди кетирүүгө жардам берет. Бул организмден айрыкча боорду бир күндө ашыкча тамактангандан кийинки кирди кетирет, шлактардан тазалайт. Диетаны көбөйтүүнүн мыкты жолу же Платонун эффектине каршы күрөшүү. Бул адам арыктоо үчүн диета кармаганда, бирок ал арыктай албай калган учур болуп саналат. Петрушкадан жасалган чай табигый заара чыгаруучу жана жумшак тазалоочу зат болуп саналат. Организмдеги ар кандай зыяндуу заттарды чыгарып, аны менен бирге ичеги карын ооруларынын азайышын камсыздайт. Дагы бир мыкты тазалоочу чайлардын бири бул өсүмдүк чайы. Бул репейника жана миятанын негизинде даярдалган чай. Үчүнчү фенхел чайы. Дагы бир даамдуу табигый зыянсыздандыруучу зат фенхел тазалоочу касиетке ээ. Аны организмдеги ар кандай шлактарды тазалап, диетага күчтүү кошумча катары колдонсо болот. Арыктатуучу суусундуктар. Арыктоо үчүн диета кармап түрдүү көнүгүүлөрдү жасайбыз. Андан сырткары кандай ыкмалар жардамга келет? Арыктоого жардам берген суусундуктарга кайсылар кирет? Арыктоо үчүн күн сайын 1,5-2 литрге чейин суу ичүү керек деген эрежени бардыгыбыз угуп эле жүрөбүз. Ошентсе да мынча көп таза сууну кабылдоого даяр болбогон организм үчүн бул кыйын болот. Таза сууну лимон кошуп ичүү менен күн сайын суунун нормасын аткарып гана койбостон, организмдеги зат алмашуу процессин тездетет. Ошону менен бирге чаңкаганды жоюп, аптаптуу ысык мезгилинде да пайдалуу болот. Лимон кошулган сууну даярдоонун бир нече жолу бар. Жарым лимон ширесин 1 стакан жылуу сууга куюп, 1 чай кашык бал кошосуз. Бул чайды күнүнө 3 жолудан ашык ичүүгө болбойт. Лимон суусунун жардамы менен арыктоонун жолдору. Арыктоону каалагандар үчүн лимон кошулган сууну таң эрте, ачкарын жана кечкисин жатар алдында 1-2 саат мурун ичүү керек. Албетте жалгыз лимон суусу менен арыктап кетүү мүмкүн эмес. Жалпы рационго көңүл буруп, таттуу, майлуу, туздуу, куурулган тамактардан баш тартып, жазда пайда болгон жер жана мөмө жемиштерди жеңиз. Эскерте кетчү нерсе, лимон суусун ичкенден кийин оозду таза суу менен чайкап коюу кажет. Себеби лимон ширеси тиштин эмалин бузат. Ошондой эле тамак сиңирүүдө кыйналгандар лимонду аз өлчөмдө кабылдаганы оң. Корица жана бал. Корица менен бал аралашмасы. Корица менен бал аралашмасы арыктоого жардам берүүчү сыйкырдуу касиетке ээ. Корица менен бал организмдеги майды калтырбай, толугу менен чыгарат. Суусундукту кечинде жатаар маалда даярдаган жакшы. Ал үчүн жарты кашык корица менен 1 чай кашык бал керектелет. Корица менен бал 1-2 эсебинде болушу керек. Корицаны 1 стакан кайнак сууга эритебиз. Суу бир аз муздаганча күтүп, корица кошулган сууга балды кошуп аралаштырабыз. Эгерде балды кайнаган сууга кошсок, анда пайдалуу касиеттеринин баарын жоготуп алабыз. Ошондуктан сууну бөлмө температурасына чейин сууткан оң. Даяр болгон суусундукту 2-ге бөлүп, бирин кечинде, ал эми экинчисин эртең менен ичиңиз. Суусундукту муздаткычка сактаңыз. Бул натыйжалуу жардам берүүсү үчүн эртең менен ачкарын ичүү керек. Суусундук организмден бактерияларды, паразиттерди тазалап чыгарат. Ошондуктан бул сууну ичүү менен туура тамактанып, көнүгүүлөрдү жасап, арыктоону уланта аласыз. Жанада салмактан толук арылуу үчүн 3 нерсени эске алыңыз. Туура тамактануу, жер жемиштер, белок жана углеводдор аралашып, баланстанган тамактарды ичип жеңиз. Азыр мурдагыдай 60% углевод, мынча пайыз белок деп эсептеп тамактануу жок. Баары индивидуалдуу болуп калды. Тарелканы элестетиңиз, аны 2-ге бөлүңүз. Бир бөлүгүн жашылча жемиштер, экинчи бөлүгүн жарымы углеводдор, жарымын белоктор түзсүн. Өзүңүздөр көргөндөй жеп жаткан тамак ашыбыздын 50%-ын жашылча жемиштер ээлеши зарыл. Ар дайым тамактанып жатканда бул эрежени колдонуңуз. Түштө сөзсүз түрдө тамактаныңыз.
Ачкачылык 3 сааттан ашса организм стресске кабылат. Тамактанганда ашыкча өлчөмдү өзүнө май кылып топтоп алып, кайра ачка болуп баштаганда аны колдонот. Негизги болгон эртең мененки, түшкү жана кечки тамактануулардын арасында физикалык көнүгүүлөр, үй жумуштары, окуу же ишке барып келүү физикалык көнүгүү эмес. Физикалык көнүгүүлөргө жөө басуу, чуркоо, спорт залга барып машыгуу, сууда сүзүү кирет. Жөө басканда сейилдегенде жай эмес, 30 мүнөт тез ылдамдыкта басуу, бул минимум десек болот. Эң мыкты тандоо сууда сүзүү. Өсүп жаткан жаштарга булчуң чыгаруунун кереги жок. Машыгуулар линейкалуу болсун. Алсак аларга баскетбол, волейбол, футбол туура келет. Ал эми күрөш болсо булчуңдарын чыгарууну каалагандарга туура келбейт. Таза жылуу суу ичүү. Себеби суу организмдеги зат алмашууну тездетет. Сууну күндүн биринчи жарымында күнүнө 7 стакан же эң көп дегенде 3 литр суу ичүү сунушталат. Арыктатуучу дары-дармектер. Көпчүлүк азыр салмактан тез арылуу үчүн энергетикти, био кошулмаларды колдонушат. Бул чоң жаңылыштык. Мындай тамактануудан боор, жүрөк, бөйрөк жана нерв системалары жабыркайт. Арыктайсың деп эч ким кепилдик бере албайт. Алсак бөйрөк биз жеген нерселердин баарын фильтрация кылган эң негизги орган. Энергетиктерди колдонгондо майлардан арылуу агрессивдүү түрдө жүрөт. Зыяндуу кетон заттары сыртка көп өлчөмдө бөлүнүп чыгат, бөйрөккө чоң басым келет. Эгерде бөйрөк бир жолу жабыркаса, аны кайра толугу менен калыбына келтирүү мүмкүн эмес экенин эске алуу керек. Андыктан убагында таасир бергени менен мындай зыяндуу кошулмалардын кесепети келечекке тиет. Биздин өлкөдө арыктатуучу каражаттардан Арлистатка гана уруксат берилген, калгандары мыйзамсыз жолдор менен келет. Арлистат майларды соруп алат, нервке доо кетирбейт. Анорексигендик таасири аз. Баары дарыгерлердин көзөмөлүнүн астында жүргүзүлөт. Бирок аны колдонбой койсоң, майлар кайра калыбына келип калат. Андыктан баары бир туура тамактануу эрежесин кармануу зарыл. Салмактан арылууда кандай гана жолду тандабаңыз, биринчи орунда ден соолук экенин эске алыңыз. Интернеттеги тастыкталбаган маалыматтарды колдонуунун ордуна диетологко барып кеңеш алуу керек.